Сот системасын толугу менен санариптештирүү колдон келет. Бирок реформанын ийгилиги техникадан эмес, адамдык фактордон көз каранды. Бул жөнүндө соттук реформа боюнча кеңештин 3-чү жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Баардык эле каражатка же алдыңкы технологияга байланышпайт да. Эгерде ошол эле каражатка, ошол санариптештик алдыңкы технологияга байланышкан болсо, аны тез киргизет элек. Адамдык фактор ойноп атпайбы? Ошол жерде отурган сотто болобу, прокуратурада болобу, кайсы жерде болбосун. Ушул реформа ишке ашырып аткан адамдардын өзүнүн инсандык тазалыгы, өзүнүн абири болбосо, өзү аракет кылбаса, өзү тазаланбаса, бунун баарын ишке ашырыш оңой болбойт. Мына ушул фактор азыр бизге эң негизги фактор болуп турат. Сот система тазалабай туруп, укук коргоо органдарын тазалабай туруп, биз бул реформаны ишке ашыра албайбыз. Мамлекет башчысы соттук реформаны баштаганда абдан катуу тоскоолдуктар болгонун белгиледи. Муну киргизгенге болбойт. Мамлекеттик башкаруу системасына оорчулук алып келет. Укук коргоо органдары деморализация болуп иштей албайт деген ар кандай кептер айтылган. Убакыт көрсөткөндөй, муну киргизгенибиз туура болгон. Кандай реформа болбосун, абдан оор жүрөт. Ага чоң каражат керек, кадрдык потенциал керек. Ансыз реформа алдыга жылбайт. Bizde siyasilik var, mümkünçülük var. Sottordu bardığın sanaripleştiriyor, alыra karajat табуу, bu reformanın ayağına çıkarуу boyunca bizden толук mümkünçülüğümüz var. Bir gana toskolduk болады, bu ошол жерде иштеп жаткан, ошол соттук реформанын башында турган жетекчилердин аракетинде көп нерсе байланышат. Айрыкча адамдык фактор, уюштуруу маселеси мына ушул таасир берип атат. Кайсыл жерде, кайсыл мекемеде, кайсы министерство, ведомствода жетекчи аракет кылып, ошого күнүгө көңүл буруп, аракет кылып аткан жерде бул иш жылып атат. Президент сот системасын жана укук коргоо органдарын тазалабай туруп реформаны ишке ашырууга, мамлекеттик бийликке ишеним камсыздоого мүмкүн эместигин, реформа сөзсүз аягына чыгаарын айтты. Сооронбай Жээнбеков соттук реформанын жүрүшүндө жетишкендиктер да, ошол эле мезгилде абдан көп кемчиликтер да бар экенин белгиледи. Жарандык коом, донорлор, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт, президенттин аппараты бардыгы чогуу иштеп, кемчиликтерди жоюу аракети болууда. Мамлекет башчыбыз алган багытыбыздан тайбайбыз деди. Мурункудай алып келип, бизнесменди алып келип киргизип алып, же автовокзалдан бирөөнү алып келип алып, киргизип алып, иш козгобой туруп, каалаган жасаганда токтойт мына менен, токтоп атпайбыз мына. РП катталмайынча бирөөнү да тие албайт азыр. Бул эми биз үчүн, мамлекет үчүн да, ошон үчүн бул реформага мына менин жеке көзөмөлүмдө болот. Биз көзөмөлүндө. Бул реформаны каалайсың арып, каалабайсың аягына чыгарабыз. Реформа сабатаж кылган. Ошол жерде отуруп алып, мүмкүнчүлүк болуп туруп, реформа алдыга жылдырып алгандар менен биз тазаланабыз, коштошобуз. Буну тез арада кылабыз. Мына азыр анализдеп атат, эксперт топ иштеп атат, тиешелүү органдар иштеп атат бул боюнча дагы. Бул бизге дагы айтам, соттук укуктук реформа биздин мамлекетке аба менен суудай керек. Буга экономикада байланышкан, инвесторда байланышкан, бардык адам тагдыры, мамлекеттин тагдыры байланышкан бул реформага. Ошон үчүн буну Жеңиш Парпиевич жанакы мыйзамдарды, керектүү өзгөртүүлөр, толуктоолорду тездетип киргизип, тездетиле барын тең. Тездетиле. Кеңешмеде соттук өндүрүштү санариптештирүү, пробация институттарын киргизүү маселелери, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрин, бузуулардын бирдиктүү реестрин ишке киргизүү кандайча жүрүп жаткандыгы талкууланды. Биринчи инстанциядагы соттордо автоматташтырылган маалымат системасы, электрондук сот өндүрүшү системасы орнотулду. Бул системаны азыр экинчи инстанциядагы сотторго орнотулуп жатат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү соттордун 80 залында аудио жана видео жазуу системалары киргизилип иштеп жатат. Бул системага видеоконференция аркылуу байланышуу, соттук жыйындары аудио жана видео трансляциялоо, сот отурумдарын протоколдоо, сот жыйындарынын жазуусун сактоо жана башкаруу борборлошкон системасы.
Күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоо менен аралыктан суроо жүргүзүү үчүн атайын бөлмөлөрдү камсыздоо. 2020 жылдын биринчи жарым жылдыкта дагы 48 сот, анын ичинде 77 сот отурумдук залдарда ошондой жабдуулар орнотулат. Сот өндүрүшүн жүргүзүүнү толук бойдон санариптештирүү керек. Ал кылмыш блогу менен гана чектелбей, соттук өндүрүштүн бардык түрлөрүн, жарандык, административдик жана башка тармактарды камтууга тийиш. Кылмышка каршы күрөшүн чыңдоо үчүн ушул жылдын 31 октябрь күнү Бишкек шаарында санариптештирген командалык борбор ачылган. Анын негизинде бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 60 дана видео камералар орнотулуп, алардын негизинде биздин ички иштер органдарына ачылган жаңы милиция кайгылуу кызматтары жумуш алып бара баштады. Бир айдын ичинде алардын алып барган жумушунун негизинде 1940 биздин жарандардын чакыруусу алып барылып, алардын ичинде 52 кылмыш жана 147 жоруктардын бети ачылган. Ошол эле учурда Копшар долбоорлордун алкагында бүгүнкү күндө Бишкек жана Чүй областарында видео камералар орнотулган аппараттык комплекстердин жандарында жол кыймылы боюнча кырсыктардын саны Бишкек шаары боюнча 40%, Чүй областы боюнча 50%га азайган. Бул иштер экинчи этаптын алкагында бүткүл республика боюнча алып барылат. Мамлекет башчысы сот системасындагы санариптештирүү жалпы боло элек деген азырынча пилоттук вариантта гана ишке ашырылып жатканын айтты. Пилоттук соттор, пилоттук пробация, пилоттук тергөөчүлөр, тергөөчү кабинеттери и пилоттук милиция. Бишкекте да соттук укуктук реформанын санариптик элементтери толук киргизилет. Соттук жыйналыштарды аудио, видео протоколдоо менен жабдуу дагы эле жүргүзүлүп жатат. Бул системалар өзара жакшы, өзүнүн жыйынтыгын толук бере элек. Каржылоо эффективдүү колдонулбаганы байкалууда. Мамлекеттик бюджеттен каралган акча каражаттары жана донорлор тарабынан бөлүнгөн каражаттар чаржайып колдонулуп жатат. Макулдашылган бирдиктүү программалык системаны иштеп чыгуу болбой жатат. Жыйын жүрүшүндө сот тутумун реформалоого карата өз пикирлерин укук коргоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү дагы билдирди. Безусловно, внедрение ЕРПП, оно дает очень оно дает уже позитивные результаты. В частности, вот в области, например, таких правонарушений, как борьба с пытками. Очень большой, сейчас уже мы смело можем говорить, что позитивные результаты есть. Пожалуйста, устройте такую же встречу в таком же составе, но с независимыми адвокатами и с правозащитными организациями. Я уверена, что вы получите достаточно хорошую, качественную, альтернативную информацию о ходе судебно-правовой реформы. Өкмөт Кыргыз Республикасынын соттук системасын өнүктүрүүнүн мамлекеттик максаттуу программасын Жогорку Кеңештин кароосуна киргизген. Мына мыйзам долбоорлорун даярдоо азыркы сот укуктук реформа алкагында өзгөртүүлөр толуктоо киргизүү боюнча мына процедуралар, процесстарды узак болуп атат. Ошонун эсебинен мына соттук реформада кичине тоскоо болуп атат. Муну актеш керек. Муну созбош керек. Муну маселе чыктыбы алып кирип, талкууга коюп, алып кириш керек демеге Жогорку Кеңешке. Жогорку Кеңеш кабыл алып берип атпай кирген маселенин баарын эле. Тем более соттук реформаны буга катуу көңүл бурууш керек. Жогорку Кеңеш бул мыйзамдарга жана программага мамлекеттик көз караш менен карап, аларды өз убагында кабыл алат деген ишеним бар. Жалпысынан алганда соттук укуктук реформа артка кайткыс мүнөзгө ээ болду деп президент Сооронбай Жээнбеков сөзүн жыйынтыктады. Алдыда аткарылчу иштер дагы эле арбын.